Илбирс жер планетадагы сейрек кездешүүчү жаныбарлардын бири. Мындан улам ал 1985 эл аралык жана Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген. Бул уникалдуу жаныбар деңиз деңгээлинин болжол менен 3000 метр бийиктикте жашайт. Ал тынчтыкты жана мейкиндикти сүйөт. Когда мы говорим о снежном барсе, его сохранении, это не только проблема... Биз ак илбирс жөнүндө айтканда бир эле аны атып жок кылууну түшүнбөшүбүз керек. Биринчиден аларга да тамак керек. Алар чөп, таш же башка нерселерди жебейт. Ошондуктан аларга да эркин аңчылык кылуусуна шарт түзүп, бийик тоолуу экосистемасын сактоо зарыл. Мындан тышкары алар азыктанган жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салуу абзел. Адистердин айтымында Кыргызстанда элбирсти сактап калыш үчүн ага жана ал тамактанган 4 жаныбарга аңчылык кылууга тыюу салуу зарыл. Бирок сейрек кездешкен жаныбарларга аңчылык кылууга тоскоолдук кылган мыйзам жокко эсе. Анткени менен айрым активисттер бул маселени көтөрүп, ага мамлекеттин жана коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет жасап келишет. Мы достаточно давно занимаемся этой темой, около 4 лет. Биз бул тема менен 4 жылдан бери айлыктенип келебиз. Бул жылдар аралыгында көптөгөн сүрөттөр жана видео материалдар чогултулду. 2013 жылы Ак илбирстин изи менен аттуу китепти чыгардык. Мындан тышкары балдарга арналган экология боюнча комикстерди да даярдадык. Кыргызстанда канча ак илбирс бар экени так аныкталган эмес. Болжолдуу түрдө 300гө жакын экени айтылып келет. Анткени менен бул жаныбарга аңчылык кылуу ушул күнгө чейин токтой элек. Маселен, ак илбирстин изи менен долбоорунун негиздөөчүсү Владислав Ушаковдун айтымында жакында эле бул жаныбардын териси менен кармалгандар болгон. В Каньке задержали со шкурой снежного барса и с черепом. 1,5 ай мурун Кантта илбирстин териси жана аюунун 2 териси, башы менен 1 жаран кармалган. Андан тышкары дагы бири ак илбирстин териси менен Ысык көлдө мергенче кармалган. Бирок аларга эч кандай чара көрүлгөн эмес. Болгону айып пул салынган. Керек болсо алардын кайран мылтыктарын кайтарып берип коюшкан. Ошондуктан ак илбирсти эл аралык форум, маалымат жыйындарын куруу менен же китеп чыгаруу менен сактап кала албайбыз. Ал үчүн адамдардын ага карата мамилеси өзгөрүп, коргоп көзөмөлгө алуучу мыйзам зарыл. Белгилей кетсек, 23-25 августта Бишкекте ак илбирсти коргоо боюнча эл аралык форум өтөт. Форумга ак илбирс байырлаган 12 мамлекеттин өкмөт башчылары жана өкүлдөрү катышаары күтүлүүдө. Андан тышкары эл аралык жана донорлук мекемелердин, жаратылыштык коргоо жана илим изилдөө уюмдарынын өкүлдөрү дагы келишет. Иш-чара ак илбирсти коргоо ишин күчөтүү жана 2020 жылга чейин ак илбирсти 20 ландшафт менен камсыз кылуу планын колдоо иретинде уюштурулууда. Анархан Алтымышева, Нурбек Нургазиев, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.